Бишкек мэриясы мектеп окуучулар бери жүрүш үчүн 10 автобус сатып алат. Бул туурасында мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев социалдык маселелер боюнча жыйында билдирди. Газ менен жүргөн автобустар мектеп окуучуларын гана ташыйт. Себеби май айынан тарта мэрия жол кирени 15 сомго көтөрөт. Андыктан автобустун жүрүү линиясын, чыгашасын аныктоо үчүн вице-мэр Алмаз Бакетаевга тапшырма берилди. Учурда маршруткалар жүргүнчүлөрдү күндүз 10 сомго, кечки 9-дан кийин 12 сомго ташыйт. Өткөн жумада айдоочулар жол кирени 15 сомго, андан кийин 20 сомго көтөрүүнү талап кылып, буга унаа тетиктери, күйүүчү майдын кымбаттагандыктан чыгымдары акталбай жатканын айтып, 500гө жакын маршрутка жумушка чыкпай коюшкан. Бул убакытта Төлөбаев каттамга чыкпаган маршруттук компаниялардын лицензиясы алынаарын билдирген. Кийинчерээк компания ээлери менен сүйлөшүп, жол акысын 15 сомго жогорулатууга макул болгон. Сунуш иштелип чыгып экономика министрлигине жиберилген. Анткени менен коомчулукта нааразычылык орун алып, жол кире кымбаттаса, ага көпчүлүк үй-бүлөнүн социалдык экономикалык абалы туура келбей калаарын айтып, активисттер митингге да чыгышкан. Мына бүгүн эртең менен вице-мэр Айжан Чындыбаевага мен поручение бердим. Мына май айынан баштап кичине автобустарга жол кирени 15 сомго көтөрүлдү деп атабыз. Бирок ошол эле убакта мэрия школьниктерге бекер автобус жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Алмаз Кушубекович, бир 10 автобус алалы, акча таап бериңиз, тендер өткөрүп, ошол 10 автобусту только для школьников кылалы. Шаардын ичине каттасын, эртең менен каттасын. Пока бир жакшылык кылып ушул 10 автобусту баштап туралы, биздин автобазага киргизип, анын солярка, бензинин хотя бы өзүбүз, газовый кылабыз го, скорее всего. Газ менен болсо да өзүбүз ошону субсидировать этип бир 10 автобусту. Хотя бы Бишкек шаарындагы мектеп жашындагы балдарга гана түшө эле тургандай кылып автобус жүргүзөлү.